Uşaqları ben больница boyunca aytqым келет. Былтыркы жылы мен ооруп больницага түшүп калсам, сен жүрөгүң ооруйт экен деп Жалал-Абадка кайдырды. Жалал-Абад 3 күн жаткызып 300 миң сом акчаны алды. Ошо акчаны кайтарып бере турган бир жетекчи барбы экен? 300 миң сомдон эмне алды? Жүрөгүмө стенд койдук дейт. Менин бир жерим kesilmese, bir жериме ийне сайылбаса, кантип мага стенд коет? Кантип менден 300 миң алат? О дурушагы кызык болду. Siz частныйга жаттыңызбы же? Частный эмес, мамлекеттик эле. Сакал боюнча бир өзүнүн историяларын бир көтөрсөк, анан кийин оплатасы боюнча кече күнү тиги Нокенде да айтылды, бекер стендтер бар деп. Стендтердин дагы түрлөрү бар. Бүгүн түшүнбөстүк болуп калбасын, элдерибизгечи. Если с лекарственным покрытием болсо, бул платный болуп калат. Если просто металлический стенд болсо, анда уже бекер болот. Анан жаткандан кийин Жок, бияктын сороосу мындай деп атат да. Эчтеке бир да укол сайбаса, анан жөнү жаткызып эле тияктан немеден стенд салды деп айтып койсо, ошо кандай болуп калат? Эмнеге 300 миң сом алат деп атпайбы? Бир 2 жолу укол сайсаңарбы, анан 300 миң сом сурасаңар ии дейт эле. Анан укол эчтеке сайбай турган 300 миң сом алып атсак, ошого таң калышат. Ошол боюнча тактайын деп атпаймынбы? Документтерди себеби ошончо болобу? Жок, андай мүмкүн эмес. Сайбай туруп эле алып койсо болобу? Жок, мүмкүн эмес андай. Андай мүмкүн эмес. Жок, хотя бы ошол жана вена менен киргизип атканда да хотя бы сачка керек да тура, венозный болуп. Анын жагымсыз эчтекесин жазбай туруп эле эмне, ал сыйкырлап коюп киргизип койду. Эми тил кыдырмай кичине түшүнбөстүк болушу мүмкүн, бирок мындай азыр аксакал айткан чындыкка такыр эле дал келбей атат да. Жөндөн 300 миң алынбайт. Муктумуз көрөсүз. Жок, жөнү тактайын деп атпаймынбы? Жөн эле пациентти жаткырып эмне кылып, может наркоздо болгондур. Аксакал. Наркоздо болгондо билбей калышы мүмкүн. Себеби венадан эле кирет да. Наркоз сайды, анан турсам 300 миң сомду айтып атат деп. Ошол боюнча тактай эле. Бул кишиге отдельно жооп беребиз. Эме кылда, ким Бекболот азыр тиги ошо контроль калды. Өмүрбек болсо ошол жактан барып сураштырып, азыр баарын такташ чапсын. Аны мага анын жооп бергендей болосун, түшүнүрбү? Мага тиги Азыр жүрөктүн УЗИсин көрсөк деле сразу эле чыгат. Стенд болсо сразу эле чыгат. Эходон тарта турган болсок. 25-жылы күз айларында ооруп, ушу Костратан больницасына кайтылдым. Жүрөгүңүз ооруйт экен деп мени сразу осмотрга сайышты. Кечкөрүн болгондо эле мени Жалал-Абадка кардиологага жөнөтүштү. Скорый менен баргандан кийин мени тургузбай 3 күн кармашты. 3 күндөн кийин эле мени тургузуп, экинчи этажга чыгарып, bir stolga жаткызды. Мына сиздин жүрөгүңүзгө стенд койдук. Балдар, кантип стенд койдуңар? Стендти bir жерди кеспесеңер, же bir ийне сайбасаңар, стенд дегениңер мине өзү десем, жүрөгүңүзгө ошо стенд койдук деп. Башка сөз айтпады. Анан мен ошол жерде жаңжал көтөрдүм. Жаңжал көтөрдүм дагы 3 күндөн кийин мен чыгып баса бердим. Чыгып келип, үйгө келгенден кийин дагы ооруп алып, мен Нокен районуна дарыландым. Нокен районунда мага абдан суук тийген деген гана диагноз коюшту да. Жүрөгүм оорубайт экен. Менин жүрөгүм таза экен.